Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова тааныштырам. Баткенде жол боюнда иретсиз соода кылгандарга айыппул салынды. Кечээ 17-июль күнү Баткен шаарындагы жол боюнда унааларды иретсиз коюп, коомдарыбыз саткан соодагерлерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Бул тууралуу шаардык бийликтин басма сөз катчысы маалымат таратты. Баткен шаардык ички иштер бөлүмү менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери соода-саттык аталышындагы рейд өткөрүүдө. Шаардыктарга жана конокторго тоскоол жаратып, жол боюнда иретсиз соода-саттык жүргүзгөн жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, айрымдарына протокол толтурулуп, айыппул салынды. Ал эми мэрия жүргүзгөн түшүндүрүү иштеринде өз билемдик менен мэрия көрсөтүп берген жерлерде эмес, каалаган жерде соода жүргүзгөн жарандарга айыппул салынары эскертилди. Лейлекте 800 000 сомдук аткезчилик электр кабелдери аныкталды. Лейлектин Кулунду айыл аймагында Сай жергесинде аткезчилик фактысы катталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин чек ара кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, кечээ 17-июль күнү аталган аймакта 29 жаштагы кыргыз жаран башкаруусундагы унаа текшерүүгө алынып, анын жүк бөлүгүнөн Тажикстандан өндүрүлгөн 100 түрмөк электр кабелдери табылган. Алардын ар бири 200 метрден болуп, болжолдуу баасы 800 000 сомду түзөт. Бул факты боюнча иштин бардык жагдайларын жана ага тиешеси бар адамдарды аныктоо боюнча тиешелүү укча-миликтөө иш-чаралары жүргүзүлүүдө. Баткен жана Фергана облустарынын башчылары Молдонияздын мектеп үңкүрүнө зыярат кылышты. Президенттин Баткендеги өкүлү Абдикарим Алимбаев жана Өзбек Республикасынын Фергана облусунун хокими Хайрулло Бозаров баштаган жетекчилер Кадамжай районунда жайгашкан кыргыз элинен чыккан алгачкы агартуучу жазгыч акын Молдонияз Эрназар уулунун музей комплексине барышты. Бул тууралуу облустук бийликтин басма сөз катчысы билдирди. Маалыматка караганда, жетекчилерге Молдонияз мурастары коомдук фондунун жетекчиси Айтмат Азамжан уулу акындын өмүр таржымалы чыгармачылыгы тууралуу кенен маалымат берди. 2023 жылы Молдонияз Эрназар уулунун 200 жылдык мааракеси мамлекеттик деңгээлде белгиленген. Акындын 19-кылымдагы мектеп үңкүрү реконструкцияланып, туристтик жайга айланды деп айтылат маалыматта. Бул иш-аракет эки элдин ортосундагы урмат-сыйдын жогорулоосуна, ынтымагын бекемделүүсүнө өбөлгө түзөрүн белгилешкен. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.